Вирустар деп токтолдук ушуга. 2025 жылы Кыргызстан PISA эл аралык изилдөөсүнө катышат. PISA бул окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы. Программанын алкагында 15 жаштагы окуучулардын билими жана көндүмдөрү бааланат. Ал эми мугалимдер окуучулардын функционалдык сабаттуулугун тынымсыз өнүктүрүүгө умтулушу керек. Ага ылайык дүйнөлүк стандартка дал келген STEM курстары PISA тестирлөөсүнө болгон даярдык. Ушул тапта өлкө боюнча STEM мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курстарынын 5-этабы жүрүп жатат. Окутуу ушул жылдын март айына чейин созулуп, жалпысынан 16 миңге жакын мугалимди камтыйт. Алардын катарында Өзгөн районуна караштуу номер 20 Абдылда Калмырзаев мектебинин мугалимдери дагы бар. Биз вирустар боюнча айтып алдык. Эми ушунун ичинен биз 3-ünü кандайды чыгарып алдык. Аталган мектептин биология мугалими Бегимай Закирова да январь айында STEM багытындагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу тренингтеринен өткөн. Ал бүгүнкү сабакта вирустардын адамдын жашоосундагы мааниси темасын өтүү менен окуучуларды тренингде үйрөнгөн жаңы методика боюнча окутууда. Бул алманын бул биринчи эле мээнин жакшы иштешине, тишти бекемдейт жана ашказанды бул сиңиргенге жардам берет. Өзгөчө сабактардан болуп атат. Анткени биз мектептерде компьютерден видео сабактарды аябай көп көрүп атабыз. Мектепте жок темаларды биз ошол жактан алып атабыз. Жана ошондой эле азыр көрүп атасыздар го, баягы жүктөмө немелерди ачып берип атабыз. Ошол жактан биз көптөгөн онлайн китептерди окуп атабыз. Тесттерди, ОРТге керектерди, биз билбеген нерсени көбүрөөк кеңейирээк алып атабыз да. Ошол жактары бизге аябагындай плюс болуп атат. Мага ошол жактары аябагындай жагып атат. Курстар табигый жана так илимдерди окутуунун алдыңкы эл аралык методикаларын жайылтуу менен окуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга багытталган. Ага ылайык Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан математика, физика, биология, химия жана география боюнча кошумча окуу материалдарын камтыган Санарип Кампа платформасы иштелип чыккан. Химия мугалими Нуржамал Ахматалиева лабораториялык тапшырмаларды жүргүзүүдө керектүү заттар жетишсиз болгондуктан Санарип Кампа сабакта интерактивдүү симуляторлорду жана виртуалдык лабораторияларды пайдаланууда чоң натыйжа берип жаткандыгын айтат. Азыр көпчүлүк мектептерде лабораториялык жабдуулар, реактивдер жетишсиз да. Ошондуктан бул кайсыл жагы менен жакты. Бул мында Санарип Кампада виртуалдык лаборатория бар экен да. Ошонусу абдан бизге ыңгайлуу болуп атат. Себеби балдарга ошол реактивтерди алып келип, жок реактивтерди издеп отурбай эле бул жактан көрсөтүүгө ыңгайлуу экен. Мисалы үчүн мына сууну куюп, ар кандай лабораториялык иштерди балдарга көрсөтсөк болот экен. Мен бул STEM квалификацияны жогорулатуу курсуна ушул январь айында окудум. Ошол биз 4 күн окудук. 4 күндүк окууда аябай жакшы жаңылыктарды алдык. Бул ошол менин химия предметиме берки салттуу сабактардан айырмасы аябай чоң мүмкүнчүлүктөр деп эсептейм. Себеби мында бүт ошол темаларыбыз боюнча көрсөтмө куралдарыбыз бардыгы ушундай моделдештирип берилген, балага абдан түшүнүктүү. Биз эч кандай жанагы мурун колдонуп жүргөн кагаздан жасап ошолорду алып келбей эле даяр эле ушунун бардыгын 3D моделде берген аябай жакты да. Окуучуларда жаңыча ыкма менен өткөрүлгөн сабактар жана андагы жүргүзүлүп жаткан эксперименттер мурдагыга караганда алда канча кызыктуу болуп жаткандыгын билдиришти. Биздин өткөн сабактарыбыз абдан жакшы болуп жатат. Көптөгөн эксперименттер жүргүзүп жатабыз. Мага дагы абдан жакты. Бүгүнкү эксперименттерибиз да абдан сонун болду. Бул оюндар дагы абдан кызыктуу оюндар экен. Химия сабагы жөнүндө. Азыркы убакта жакшыраак түшүнүп атабыз. Аны практика жүзүндө көрүп, көптөгөн эксперименттер жүргүзүп жакшыраак түшүнүп жатабыз. Ал эми физика мугалими Алтынай Абдукалыкова электр тогунун булактары аталышында сабак өтүп, окуучулар менен топтук иштерди аткарышты. Мында окуучулар өз алдынча электр тогун пайда кылышып, бир канча практикалык тапшырмаларды аткарышты. Дүйнөлүк стандарттарга ылайык иштелип чыккан жаңы методиканын жардамында өтүлгөн бул сыяктуу сабактар окуучуну окуу процессинин борборуна коюп, анын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Карайбыз. Нерселер кандай электрондорду алып жүрөт экен өзүнө? Оң жана терс, минус жана плюс.
зарядтарга ээ болот экен, Заманбап методикалар мугалимдерге окуучуларды билим берүү процессине активдүү тартууга жана аларды кызыктырууга шарттайт. Бегим Айдосиева 5 класстарга табияттануу предметинен сабак берет. Анын айтымында STEM методу менен сабак өтүү балдардын жаш өзгөчөлүгүнө карабастан алардын сынчыл ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет. Күнүмдүк сабагыбызды ачык сабактарга айлантып, мурунку сабактарыбызга караганда алда канча ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Себеби окуучуларга турмушта алынган нерселерди биз кеңири маалымат бере алат экенбиз. Окуучулар турмушунда ошол нерселерди, теманы дагы башка нерсени турмушка байланыштырып, кеңири окуп, изилдеп таап алышат. Жаш өзгөчөлүгү боюнча айта турган болсом, 5 класстарга аларга деле жеңил болот. Себеби сабакты түшүндүрүп, анан айтып бериш аларга жеңил болот да. Себеби алар деле 5 класстан баштап уже турмушту түшүнө башташат да. Ошол турмуштук деңгээлде аларга дагы бир аз жеңилирээк болуп атат. Мурунку сабактарга караганда жеңилирээк сабак өтүлүп баштады. Мага табияттан сабагы аябай жагат. Биздин эжекебиз көптөгөн кызыктуу нерселерди үйрөтөт. Биз кантип өткөндө сууларды тазалаганды, кантип азыр жылдыздуу асман жөнүндө үйрөндүк. Мага табияттан сабагы аябай кызыктуу өттү. Бул аракеттер алдыда өткөрүлө турган эл аралык PISA тестирлөөсүнө даярдык көрүү жана окуучулардын билимин, математикалык көндүмдөрүн жана окуу сабаттуулугун калыптандыруу максатын көздөйт. Анткени окуучулардын билим деңгээли мына ушул PISA тестирлөөнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Эскерте кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан да Билим берүү министрлигине тапшырмалар берилип, аталган тестирлөөгө катуу даярдык көрүү жана жакшы жыйынтыкка жетишүү талабы коюлган. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана эл аралык рейтингтерде өлкөбүздүн позициясын жакшыртуу боюнча стратегиялык максатыбызды эске алуу менен өлкөнү PISA 2025-ке катышууга кылдат даярдагыла. Өзгөн районунда жалпы 98 мектеп болсо, анын 8-и алдыда боло турчу PISA тестирлөөсүнө катышууга тандалып алынган. Алардын бири дал ушул номер 20 Абдылда Калмырзаев мектеби. Мектеп жетекчиси Миргүл Апарканова STEM сабактары бул билим берүүнүн сапатын арттыруу максатында ишке ашып жаткандыгын белгилеп, мугалимдердин ар бир жаңы билими бул келечекте PISA тестине даярдык үчүн алгылыктуу кадам болуп саналарын айтат. Мугалимдер балдарга сабак берүүдөгү айырмачылык чоң да. Себеби бул жерде STEM программасына балдардын ой жүгүртүүсү, өз алдынча иштөөсү, сөзгө болгон чеберчилиги, анан ойлоп таапчылык жагы да көп маани бердик да биз. Себеби ар бир окуучу STEM программасын окугандан кийин сүйлөө эң маанилүү экен. Ошондуктан мына PISA 2025 келатат. Мына ошо 2025 PISA дагы бул STEM программасын окутуп үйрөнүү дагы абдан чоң жардамы бар экен. Мына ошо PISA 2025 биздин баалоого да биздин мектеп дагы Өзгөн районундагы Абдылда Калмырзаев мектеби дагы кирип бар экен. Биз ушу даярданып атабыз учурда, ушу балдарыбыз менен даярданып жаткан учурубуз мугалимдер STEM программасын окуп келгендиги биз үчүн өтө чоң жардам болду бизге. Анткени мына ушу бүгүн көрдүңүздөр, балдарыбыз топто иштөөдө абдан такшалып калыптанып калган. Балдардын жеке ойлорун да сиздер уктуңуздар. Бул ушу STEM программасы менен окутуп даярдоодо PISA-га мен ойлойм жеңилдиктер болот деп ойлоймун. Аталган курста Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин окутуучусу Айгүл Исамидин кызы да тренер катары зор салым кошууда. Ал бүгүнкү күндө Өзгөн районундагы мектеп мугалимдерине билим берүүдөгү алдыңкы методдорду жана технологияларды үйрөтүүдө. Тренинг 4 күндүк окууну жана жалпы 82 сааттык программаны камтыйт. Буга чейин өлкө боюнча 80ден ашуун тренер атайын сынактын негизинде тандалып алынган. Ал эми катышуучулар өлкөнүн 7 дубанындагы STEM багытындагы мектеп мугалимдери. Өлкө боюнча курстары башталгандан тарта мен Өзгөн районундагы STEM мугалимдерин окутуп келе жатам. Бул курстун өзгөчөлүгү өзүнө бир канча багытты камтыйт. Жалпы жөнүндөн алганда бир группага 3 жума убакыт бөлүнгөн. Алгачкы жумасынын 4 күнүндө ошол биз окуп келген маалыматтар боюнча мугалимдерди окутабыз. Ал эми экинчи жумасында онлайн иш алып барабыз. Күнүнө 2 сааттан 4 саатка чейин ошол мугалимдер жазган методикаларды пайдаланып жазган сабактын иштелмелерине толуктоолорду киргизип сунуштарды айтабыз. Ал эми 3-чү жумасында болсо ошол сабактарга байкоого барып, жакындан методикалык жардамдарды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул методикалык жардамдар ошол баягы мектептердин географиялык абалын эске албастан эле ар бир мектепке тоолуу дагы түздүктө жайгашкан мектептерге жеткенге аракет кылып келе жатабыз. Учурда тренерлер Кыргызстандын эң алыскы аймактарына да сапар тартып, тоолуу жана шарты катаал райондордогу мектептерге барып, жеринен кабар алып, бардык окуучулар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыздап жатышат. Мугалимдердин сабактарына байкоо жүргүзүү планына ылайык Айгүл Исамидин кызы да Өзгөн районунун Райымбеков атындагы мектеп гимназиясында
гимназиясына барып, география мугалими Чолпонай Досуеванын сабагына катышуу менен ага анализ берип олтурду. Окуучуларга берилген билимди турмуш менен байланыштыруу жана аны жашоодо колдоно алуу STEM сабактарынын башкы талабы. Тамгыр жаганда жердин жүрүшү болуп саналат. Анда биздин моделде топуракка сууну куйганда кантчылар бул эмнени модель болуп атат? Жер көчкүнүн, пайда болуш. Нын болгондо, суу көп болгондо жер ушундай болуп көчөт экен дагы. Кардын эришинен, жамгырдын себебинен ушинтип. Жамгырдын эришинен жер көчкүлөрүнүн пайда болуп турганын көрдүк, Пиза жана 12 жылдык билим берүүгө өтүү үчүн даярдыктар кызуу жүрүүдө. Өзгөн районунда жалпысынан 486 STEM предметиндеги мугалимдер атайын окуу курсунан өтүп, өз билимдерин жогорулатышкан. Бул менен бирге Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулдук каанасынын усулчулары да алгач курстан өтүп, тренерлер менен биргеликте тыгыз иш алып барышууда. Аталган программа 5 этап аркылуу окуучуларды активдүү тарткан 5E моделине жана билим берүүнүн алдыңкы методикасына негизделген. Биз буга 2024 жылдын 16 октябрынан бери окууланып келе жатат Өзгөн районунда. Өзүбүздүн эсеп боюнча биз жалпы мугалимдерди алдык. Ошондо бүгүнкү акыркы 15 январга карата списокту тактаганыбызда бизде 486 мугалим окуп бүттү, дагы 58 калды. Эми бул курс боюнча айта турган болсок, биз Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулдук каанасынын усулчулары бардыгыбыз окудук, тиешелүү предметтер бардыгыбыз окуп, ушул тренерлер менен жеке да иштештик жана иштешип келе жатабыз. Буга чейин бир канча мектептерде болдук, бүгүн дагы ушул 2 мектепте болуп, мугалимдерди жеринде көргөнүбүздө абдан жакшы бир өзгөрүүлөрдү байкадык. Белгилей кетсек, педагогдордун билим деңгээлин жогорулатуу программасы Билим берүү жана Илим министрлиги Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту тарабынан Азия өнүктүрүү банкы каржылаган секторду өнүктүрүү программасы мектептик билим берүүнү реформалоо долбоорунун колдоосу менен ишке ашууда. Өлкө боюнча STEM мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курстарынын ишке кириши мугалимдердин билим берүү сапатын көтөрүп, келечек муундун татыктуу билим алуусуна терең таасирин тийгизе бермекчи. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Мурас ТВ.